Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 31 август 2025 жыл мен сіздерге жердің аянты 16 сотық болған сатылуучу үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар. 2 участок, 16 соток. 8-8-ден 16 болуп калат. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, септик бардыгы бар экен. Мектеп, садик, мечит бардыгы жакын. Кудай буюрса пешком эле балдарыңыздар барып келе берет. Мен турган жер, тугандар, бул Куршап тарапта жайгашкан Селхоз айылынын кире беришинде турам. Шаар жактан келгениңиздерде жанагы аркасы бар го, Куршаптын билесиздерби? Куршап айылы кош келипсиздер дегенче. Ошодон кирип өткөнүңүздөрдө оң тарапта мына кызыл заправка бар. Заправканын тушуна кирсеңиздер, уже бул жагы Селхоз айыл болуп калат. Кирип түз жүрүп барсаңыздар, оң тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Тугандар, мен айткан көчөгө кирип, бир аз эле жүрсөңүздөр, ушул кең көчөнүн эле оң тарабында мына ушул кызыл пескоблок менен тосулган үй сатылат, тугандар. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү сонун болуп турат. Көчөлөр кенен, шагыл, мектеп, садик, мечит бардыгы ушул Лесхоз айылынын өзүндө эле бар экен. Мына жерде мечит турат, көрүп атасыздарбы? Нар жагы мектеп жанында. И мына жакта бир үй, наркы үй садик болуп калат экен. Кыскасы мектеп, садик, мечит бардыгы бар. 200 метр аралыкта жайгашкан. Балдарыңыздар пешком эле барып келе берет. Үйдүн жери 16 соток. 2 участок, 2 кызыл китептүү, 8-8-ден 16 экен. Ошондо мына бул варата тараптан кирип бара бересиздер. Эки чекте наркы көчөдөн деле варатасы бар экен, ошол жактан деле кирип келе бересиздер. Чогуу сатыкка чыгып атат. Эйлерине ушундай бир акча керек болгонуна байланыштуу сатыкка коюп аткан учуру. Вариант обмен жолдорун сурасам жок деп койду. Квартирага алмашасыздарбы, ар кандай болуп калат десем, жок, только акчага сатабыз дейт. Көрдүңүздөр, ушундай көрүнүштө 16 соток жери. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свет, септик бүт бардыгы бар экен, кошумча курулуштары. Солго бурулсаңыздар, мына көчөттөр эгилген, үйдүн алды стяжка. Бул жагы өзүнчө эле жашыл зона. Үйдүн алдына деле бир 4 машина жөнөлүп атат. Могул жактан кошумча курулуштары, бүт бардыгы бар. Азыр секин бардыгын кезек менен көргөзөм. Бул жак болсо узун, чоң 4 бөлмөлүү үйү. Азыр ээси өзү жашайт экен ушул жакта. Жүрүңүздөр. Кирип баштайлы анда. Бисмилла деп туруп. Коридор. Киргениңиздерде оңго бурулсаңыздар, ушундай бир дагы бир комнатасы, печкасы бар, тамакты кыла бересиздер. Коммуникация боюнча айттым окшойт, суу, свет, септик бардыгы бар экен. Духовкасы ушул жакта, стиралканы орнотуп койгон, сөткөндөй үйдүн артында мен жана айткан септиги бар, тугандар. Жакшы, бул жактан чыгайлы эми. Бул жакка кире турган болсоңуздар, дагы бир комната, зал экен, гостиный. Чоң негизги комнаталардын бири, салкын экен. Негизи илгерки салынган үйлөр билбедим, силер кандай билесиздер билбейсиздерби? Салкын болот, тугандар. Айылдагы ошо айылдагы үйгө барсаң да ошондой го, салкын кирсең. Азыр бул үйдө ушундай салкын сонун экен. Бул 4-чү комнатасы, телевизор бүт бардыгы ошо жакта экен, тугандар. Эми жүрүңүздөр, үйдүн сыртына чыгайлы. Тугандар, колдон келишинче мына үй жөнүндө маалымат бердим. Эми жүрүңүздөр. Коро тараптарына дагы секин өтүп көргөзүп берейин бардыгын. Кең жерде, тугандар. Бул жак болсо ошо узундан түшкөн мал сарай, өтө тарабында эбес. Бул жагы өзүнчө эле мини бакча, огород деп койсом болот. Бул жагы дагы бош орондук. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, кийин келип, көрүп, маалымат алып кетесиздер. Эң негизгиси мектеп, садик бүт бардыгы жакын эле экен. 100-200 метр чаап ташып кетсе. Эми бул жака кире турган болсок, бул очок, сөрү бүт бардыгы ушул жакта. Оңго бурулсаңыздар, ал жагы склад катары колдонулат, өйдө тарабы жабылган, бүт бардыгы сонун. Эми мына жака өтөйлү. Бул жак тандыр, мына жак болсо мини огород, бардык керектүү нерселер бар экен. Жакшы да, өзүңүздөргө жетерлик мындай капуста, баклажан, картошка, пияз, сабыз бүт бардыгын эгип койгон. Базарга барыш керек деп отурбайт, бардыгын эгип, ушундай бир камдап койсо болот. Өзүнө жетерлик кылыпчы. Азыр мына өтөйлү дагы. Азыр бул мен жана айткан мал сарай, жаштар көңүл буруп туруңуздар, тугандар. Жүрүңүздөр. Мал сарай, бул жак болсо отункана. Үйдүн артында дагы места кеңири. Бул жак болсо сырткы ажаткана, туалет. Мына
Үйдүн арты ушундай кең экен. Шамал жүгүрүп турат. Салкын. Септигин дагы ошо үйдүн артына кылып койгон. Так. Азыр ушул жерге чейин 8 соток туугандар. Жа 2 участок дедим го. Будан мынол жагы отдельно 8 соток. Бирок экөө чогуу сатылат. Эси 1. Эми досуңуз экөөңүз же тууганыңыз экөөңүздөр келип бөлүп алсаңыздар деле болот. Мына бул жакты көргөзүп бердим. Эми ушул 8 сотокту көргөзөйүн. Бул жагы пустой. 8 соток болгондо 20га 40 болот узун трасса. 8 сотоктун сарайы бар экен, анан жогору тарапта чоң жакшы качествода салынган фундаменти бар туугандар. Бул жагын көргөзүп бердим. Огород, мал сарай, тандыр, кошумча курулуш, 4 бөлмөлүү үй. Кыскасы бул жагында ээси өзү жашайт экен. Бул жагын эми секин ошо сарай кылып курулуштарын кылып аткан элеми. Шакка байланыштуу сатка коюп аткан. Ак уур слив бүт бардыгы даяр. Жакшы. Көчөттөр баарына көлөкөй кылып турат экен. Анан мына фундаменттин качествосу мага жакты. Теп-тегиз мындай. Кеш жакында эле куюлганбы билбейм. Өзүнө куюлган мындай качествосунан эле билинип турат. Акча аябагана. Бул жакта эле ворота, чыксаңыздар көчө туугандар. Эми чыкпай эле коюн ал жака. Фундаментти көргөзүп берейин. Көрдүңүздөр, Туугандар, эми баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $90 000 бааланды и кеми бар. Вариант обмен жолдору жок. Только на акчага сатылат. Бирок түшүрүп берет. $90 000 деп тура бербейт. Содлашасыздар, сурайсыздар. Эс номер экранда жазылып барыңыздарга ийгилик. 16 соток. Түшүндүңүздөр, чогуу сатылат. Эко чогуу $90 000 бааланды.